Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн биз аба менен сууга кандай муктаж болсок, элдин биримдиги ошондой муктаж болуп атабыз. Мо намазга келген, мечитте карагыла, машалла, бул жерде отурган. Бирөө айтты, сен өзбөксүн, сен уйгурсуң, тияк отур дедиби? Тажиктер 3-чү сапка отурсун дедиби? Мана этте кандай отурабыз? Кайсы кызматта болбогун, кандай должността болбогун, кандай байлыгың, бийлигиң болбосун, Алланын алдында баарыбыз бир бекен. Эгер биз мечиттен сыртта бүгүн Кыргызстандагы 3000 мечитте шундай жумадан окуп, жумадан чыккандан кийин ошу мечиттегидей бир болсок, бизге ким каршы боло алат? Ким бизди фитна кыла алат? Бирок тилекке каршы, урматтуу мусулман бир тууган, мечитке келгенде машалла ушундай отурабыз да, азыр эле ассаламу алейкум ва рахматулла деп салам бергенден кийин мояка чыгат да, бирөөсү мындай карап, бул мага окшош эмеске салам бербейт да. Мага биздин жамааттан буга салам бериш керек. Мо кепкасы бар буга салам бер. Сен кандай знанда? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадина Мунавварага келгендеги биринчи хутбасы нейди? Афшу салама. Саламды жайгыла. Саламды таныган барыңар саламды. Ассаламу алейкум. Сиздерге тынчтык болсун. Мен тараптан жамандык болбойт. Сизге жала жаппаймын, сизди жазып бербеймин. Сизге акарат кылбаймын, сизди ушактабаймын, сизди гыйбат кылбайм. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сизге да тынчтык болсун. Ва рахматулла, Алланын рахматы болсун. Ва баракату, берекеси болсун деп анан кур жала жапсаң, соседке кирип алып шуап атсаң,